Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Resulih Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah Tevhid kitabına sabık dolantabız. Bugünkü bölüm 59. bölüm haftar aytып жатат. Babu kavlillahi Teala yazununa billahi gayrel haqqi zannel cahiliye yekuluna hellena minel emri min şey kul innel emra kullahu lillah. Bu bölümde uşul ayat menen tema koydu. Bu ayatта эмне? Allah Taala aytып жатат. Allah Taala жөнүндө акыйкат болбогон тур эмес, жахилият, караңгылык доорунун ою менен ойлошот дейт. Мындайча айтканда Аллах жөнүндө жаман ойдо болушат. Бул бөлүмдүн бул китепке байланышы мусулман адам, момун адам Аллах Таала жөнүндө жакшы ойдо болуш керек. Жана Аллах Таала жөнүндө жакшы ойдо болуу бул тавхидти толуктоочу амалдардан. Ал эми Аллах жөнүндө жаман ойдо болуу деген бул эмне? Тавхидти бузуучу, тавхидке каршы келүүчү амалдардан. Бул Аллахты улуктоо бөлүмү. Тазим, Аллахты улуктоо үчүн бул бөлүмдү дагы эскерди. Эми занна сау, Аллах жөнүндө жаман ойлоо деген бул кандайча дегенде Аллах жөнүндө бардык Аллахка татыктуу болбогон, ылайыктуу болбогон ойлорду ойлоо Аллах жөнүндө. Жана анын өкүмдөрү ошо ойго жараша болот. Мисалы үчүн, эгерде кандайдыр бир нерсе Аллахтын колунан келбейт деп, Аллах Таала кыла албайт го деп ойлой турган болсо, анда ал эмне? Капырлык. Анткени Аллах Тааланын кудуретин четке кагат. Эгерде тагдырга наразылык болсо, ал эмне? Арам иш. Мисалы үчүн, бирөөгө келген жакшылыкты эмнеге ушундай келет, ушуга келгенден көрө мага келгенде мен татыктуураак элем. Мындайча айтканда Аллах Таала даанышман зат. Кимге эмне беришти, кандай беришти, Аллах Таала билүүчүрөөк бизге караганда. Ошо Аллах Тааланын жазган тагдырыны буга караганда мондай болсо жакшыраак болмок деп наразылык болсо, бул эмне? Арам болот. Демек, ошол Аллах Таала жөнүндө ойлогон ойлордун ойго жараша өкүмү болот. Кээ биркилери жана айткандай капырлык болушу мүмкүн, кээ биркилери арам, күнөө иш болушу мүмкүн. Эми Аллах Таала жөнүндө жаман ойлогон деген бул бардык Аллахка татыксыз болгон ойлордун бардыгы кирет Аллах жөнүндө. Мисалы үчүн, бир кыйынчылык келип калса, башыңа түшсө, ошодон чыга албай калам го, ошол кыйынчылыктан кутулбайм го, Аллах Таала жардам бербейт го деген үмүтсүз болуп калуу, бул Аллах жөнүндө жаман ойлоо болот. Мисалы үчүн дагы Аллах Таала бирөөгө бир жакшылык берген болсо, байлык берген болсо, жада кандайдыр бир жакшылык берген болсо, эмнеге ушуга берет? Мен буга караганга акыллууракмын го. Ушундай адамдарга да бере берет, мага бербейт. Эмнеге? Мен татыктуумун бул нерсеге деп ушундай ойлорго бара турган болсо, бул да Аллах жөнүндө жаман ойлоо. Анткени Аллахтын тагдырына наразычылык болуп эсептелинет. Жана ошондой эле кандайдыр бир ишти муну Аллах Таала деле кыла албайт го деп ойлой турган болсо, бул эмне? Кафырлык болот. Жана ошондой эле Аллах Таала акыйкатка, мындайча айтканда, акыйкат жок болуп кетет го, өчүп кетет го, Аллах Таала жардам бербейт го деген ойлорго бара турган болсо, бул дагы эмне? Аллах Таала жөнүндө жаман ойго болот. Демек, Аллах жөнүндө жаман ойлогондун мунун түрлөрү көп. Бардык Аллахка ылайыксыз болгон ойлордун бардыгы кирет. Эми бул жөнүндө, бул бөлүмдө ушул жогоруда эскерилген аяттын тафсирле чечмелесүү жөнүндө болот. Бул Ал-Имран сүрөсүндө келет. Жана эки аятты эскерди. Экинчиси эмне? Суратул Фатихте келет. Экөө тең эмне? Бир темада. Ал эмне? Аллах Таала жөнүндө жаман ойлогондорго катуу азап болот экен. Ылайыксыз болгон, тавхидке каршы келе турган ойлорду ойлогондорго катуу азап болот экендиги жөнүндө. Бул аяттардын түшүүсүнүн себеби, алымдар айтышат, ошо Ухуд тоосундагы, Ухуд согушунда болгон согушка байланыштуу. Ухуд согушунда мусулмандар жеңилип калганда, мунафыктар дароодо сүйлөп чыгышат. Болду эми Мухаммаддын дини жок болуп кетет, мусулмандар кырылып кетет, ошону менен жок болот деген ошондой ойлорго барышат. Демек, мунафыктар дайым ушундай мусулмандарды алсыратып турат. Кандайдыр бир мусулмандарды жамандоого, айыптоого же мусулмандардан бир кемчилик таба турган болсо, дароо ошону сүйлөп чыгышат. Ал эми алар ошо мусулмандарды көргөндө, жеңилип калганын көргөндө, мунафыктар сүйүнүштү. Болду эми Мухаммаддын дини жоголуп кетет, ислам дини жок болот, куурап жок болот деген ойго барышты. Бул жерде азыр бул аяттын тафсирин Ибн Кайым рахмауллахтын сөзү менен тафсирлейт. Ал эмне? Үч нерсе менен тафсирледи. Кийинки аятта айтты:
"Az-zannine billahi zannasav aleyhim dairatissav." Allah Taala jönündө jaman oydo bolgondor. Аларга эмне жамандык болот dedi. Бул аятты айтып жатады. Вакар ибн Каййим фил аял ула. Ибн Каййим биринчи аятты ушундай деп тафсирледи dedi. Ал биринчи аят кандай эле? Язуннуна биллахи гарил хаккы заннал жахилия. Аллах Таала жөнүндө туура эмес болгон жахилият ойлорун ойлошот. Караңгылык доорда. Жахилият. Жахилият деген илимсиздик, караңгылык доордун ойлору. Ошол ойду ойлошот dedi. Ибн Каййим рахимахулла бул аятты айтат. Фуссира хазза зан بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهر على الدين كله. Allah Taala jönündө jahilat oyunda oylogondor, Allah jönündө jaman oylo oylogondor. Алар кимдер дегенде Ибн Каййим рахимахулла айтат, ал ушундай деп тафсирленген, алымдар ушундай деп тафсирлешкен дейт. Не Аллах Таала пайгамбарына ошо Ухуд согушунда жеңилип калышканда, эми пайгамбарга жардам бербейт. Пайгамбардын иши өчүп кетет, жок болуп кетет. Жана аларга жетип келген балия кырсыктардын бардыгы Аллахтын тагдыры менен эмес, Аллах Тааланын данышмандуулугу менен болгон жок деп чечмелешет. Жана ошондой эле эмне Аллахтын кылган иштеринде бир хикмат жок, данышмандуулук жок. Жана бул тагдыр менен болгон жок. Жана эмне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дини ачык айкын элдерге таркабайт, жер жүзүнө баарына таркабайт, диндерге үстөмдүк кыла албайт деп ушундай ойлорго баргандар дейт. Демек мунафыктар ушул ойлорго барышты. Бул жерде эми бул аятты мисал катары 3 нерсе менен тафсирледи, бирок жана башында айтып өткөндөй эле бардык Аллах Таалага ылайыксыз болгон ойлорду ойлой турган болсо, бул Аллах жөнүндө жаман ой болуп эсептелинет. Демек, биринчиден бул жерде эмне? Аллах Тааланын тагдырына, бул аламда болуп аткан иштердин бардыгы тагдыр менен болуп аткандыгыны четке кагуу. Бул Аллах Таала жөнүндө жаман ойлоо. Демек, бизге кандай иш болбосун, бардыгы тагдыр менен болот. Аллах Таала билип турат, Аллахтын калоосу менен, Аллахтын жаратуусу менен болот. Ал нерседен эч бир нерсе чыгып кете албайт. Демек, кайсы бир адамга бир жакшылык келе турган болсо, же бир сыноо келе турган болсо, бир оору келе турган болсо, кырсык келе турган болсо, ошонун бардыгы Аллахтын тагдыры менен болуп атат. Аллах Тааланын калоосу менен болуп атат. Аллах Таала ошол пендесиге ошондой ылайыктуу көрүп атат, ыра көрүп атат, ошон үчүн болуп атат. Мусулмандар жеңилген болсо согушта, Аллах Тааланын тагдыры менен болду. Мусулмандар жеңе турган болсо дагы ал эмне Аллахтын тагдыры менен болду. Демек, бардык нерсе Аллах Тааланын тагдыры менен болот. Капырлар болсо ошол Аллахтын тагдыры менен болот экендигине четке кагышкан. Экинчиден, Аллах Таала эмнеге ошол нерсени тагдыр кылды деген суроо болот да. Эмнеге ошол нерсени тагдыр кылды десе, Аллах Тааланын ар бир кылган ишинде хикмат бар. Хикмат деген бул данышмандуулук, артында бир пайдалуу иштери бар. Артында бир жакшылыктар бар. Кээде адам баласына бир кыйынчылык келип калса, карызга кирип калды, ооруп калды, же дагы бир кандай кыйынчылык келип кала турган болсо, ошол нерседен кутулбай тургандай ушундай кайгырат да. Ошол нерседен чыга албай кала тургандай кайгырат. Андай болбойт. Аллах Таала пендесине кыйынчылык бере турган болсо, кырсык бере турган болсо, кандай гана бир сыноо бербесин, ал Аллах Таала мусулмандарга эки нерсе үчүн берет. Биринчиден, адам баласын күнөөсү себептүү Аллах Таала жазалайт. Аллах Таала күнөөсү себептүү жазалаганда дагы Аллах Тааланын райымдуулугунан ошол жазалайт пендесин. Райымдуулугунан эмне дейт? Ушул пенде, кайсы бир пендеси күнөөгө батып кетип аткан болсо, Аллах Тааладан алыстап кетип аткан болсо, ага оору берет, дагы бир сыноо берет, кырсык берет, ошонун себебинен Аллах Таала мени эстесин, мага тооба кылсын, мага кайтсын, ушул нерсеге сабыр кыла турган болсо, күнөөлөрүн кечирейин деген бизге ошол жакшылык иретинде ошондой сыноолорду берет. Экинчиси бизге келе турган кыйынчылык, кырсыктардын эмеси, Аллах Таала момун адамдарды сынайт бул дүйнөдө. Бул дүйнөдө башынан аягына чейин сыноо. Ар кандай сыноолор менен сынайт. Кээде мисалы үчүн акыйкат жолго, туура жолго дават кыласың, туугандарыңа айтасың, досторуңа айтасың, кээде алар шылдыңбашы мүмкүн, кээде алар кабыл кылбашы мүмкүн, кээде укпай коюшу мүмкүн. Ар кандай сыноолор болот. Мунун баардыгы Аллах Таала момундарды сынаш үчүн. Демек, момун адамдар Аллах Таала бизге берген кыйынчылыктардын момундарга бергендиги эки нерсе үчүн. Биринчиси сыноо үчүн, эгерде кимде ким ошого сабыр кыла турган болсо, Аллах Тааланын даражасын көтөрөт.
Эгерде экинчиси болсо күнөөлөр себептүү, ал кимдеки мага сабыр кыла турган болсо, Аллах Таала күнөөлөрүн кечирет. Аллах Таалага тооба кылуу, кайтуу, ошол пендеси тооба кылсын, кайтсын деп кылат. Демек, мусулман адамга кандайдыр бир жамандык келе турган болсун, кыйынчылык келе турган болсун, кырсык келе турган болсун, ал Аллах жөнүндө жаман ойдо болбош керек. Аллах Таала мени кууратты го, эми жок кылат го деген, мындайча айтканда, эми жок болдум го ушуну менен, эми оңбой калдым го деген сыяктуу ойлорго барбаш керек. Бул абалдан чыга албайм го депчи. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир кыйынчылык болбосун, артынан жеңилдик келет. Кыйынчылыктын артынан эмне? Жыргалчылык келет. Аллах Таала Куранда айткандай: "Ва анна ма'ал усри юсра". Кыйынчылыктын артынан жеңилдик бар дейт. Ар бирибиз ошол нерсени карасак болот да. Башыбызга келген бир кыйынчылыктарды карай турган болсок, сөзсүз бир ушу эки тараптын бирөөсүнөн ойлонуп көрсөң ошондой эле болот. Же күнөөң себептүү, күнөөң көбөйүп кеткен. Ошол себептүү Аллах Таала сенин күнөөңдү кечирүүсүн каалап атат. Аллах Таала тооба кылууңду каалап атат. Күнөөдөн аруланып тазаланууңду каалап атат. Же болбосо бир Аллах үчүн ыхластуу болуп бир иштерди кылган болсоң, артынан сыноо келет. Кана бул канчалык ыхластуу экен. Кээде эмне көпчүлүк адамдар ошол нерсеге чыдабайт. Бир Аллах үчүн деп ыхластуу болдум деп дават кылат, бир жакшылык сөздөрдү айтат. Анан кийин ага бир кыйынчылык келсе, дароо жанагындай милдет кылып баштайт. Мен буларга эмне жакшылык айтып атсам, Алла үчүн айтып атсам, мындай кылып атсам, мени угушпайт, бул мындай кылбайт деген сыяктуу сөздөрдү айтып баштайт да. Андай эмес, мусулман адам сабыр кылыш керек. Ал эми капырлар болсо, капырларга Аллах Таала бул дүйнө жашоосуну берип коет. Аллах Таала бул дүйнөдө аларга жыргалчылыктарын, неаматтарын берип коет. Эгерде себеби анткени Аллах Тааланын алдында дүйнөнүн эч кандай бир чымындын канатыша да кадыр баркы жок. Эгерде хадисте келгендей, кичине чымындын канатыша кадыр баркы болгондо, капырларга бир тамчы да суу бермек эмес дейт. Эми ошо Аллах Таала бул дүйнөнү Аллахтын алдында эч кандай кадыр баркы жок болгон үчүн капырларга алда ырайымдуулугунан, мээримдүүлүгүнөн бул дүйнөдө жыргал жашоо берип коет. А мусулмандарга болсо күнөөсүнө жараша сыноо келет, жана ошондой эле иманына жараша сыноо келет. Мына Ухуд тоосунда дагы, ошо Ухуд согушунда эмне сахабаларга сыноо келди, ал жерде жеңилип калышты. Ал жерде ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругуна баш ийбеген үчүн аларга ушундай сыноо келди. Демек, мусулмандын жашоосу ушундай болот. Кээде жакшылык болот, кээде жамандык болот, кээде барчылык, кээде аччылык. Ар кандай абалдан өтөт. А мунафыктар болсо ошондой абалдарды аңдышат. Ошондой мусулмандардын кайсы бир жерде алсыздыгы бар, кайсы жерде бир сүйлөгөнгө ыңгайлуу сөз бар, ошону дароо кармап калыш керек, пайдаланып калыш керек деп жамандашат. Ошондо эмне мунафыктар Ухуд согушунда ушундай деп айтышты: эми пайгамбардын дини жок болуп кетти, Мухаммаддын дини эми өчүп кетет, эми бул турбайт деген ойлорго барышты. Ошондой эле акыйкат жолдосуңду, акыйкатка дават кылып атасыңды, канчалык кыйынчылыктар келбесин, канчалык тоскоолдор болбосун, эч качан үмүт үзбөш керек. Бул акыйкат жол, селефия жолу тарабай калат го, мындай тоскоолдор болбосо жетпейт го, эч ким укпайт го деген үмүткө барбаш керек. Биздин миллетине адамдарга жакшы жолдор менен жеткирип коюу. Аллах Таала бизден сурай турган нерсе ошол: биз акыйкатты билдиңби, ошону жеткирдиңби, жеткирбедиңби, ошону сурайт. Адамдар жооп береби, ээрчийби, ээрчибейби, ал биздин милдет эмес. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма алейка иллал балаг". Сага жүктөлгөн милдетине жеткирүү гана дейт. Демек, биздин милдет жеткирүү, эч качан жаман үмүттө болбош керек. Бул дин жетпей калат го, мындай кысым болуп атса, мындай болуп атса, кантип акыйкат тарайт эле деп. Аллахтын дини жетет, акыйкаты бул өчпөйт, кыяматка чейин өчпөйт, жок болбойт. Кээ бир жерде алсырашы мүмкүн, кээ бир жерде күчөйүшү мүмкүн. Бирок эмне, ушул эң күчөйтө турган нерсе, эң күчтүү курал бул эмне? Илим болуп эсептелинет. Ошон үчүн дин душмандары эч качан акыйкаттагы жолдогуларга илим менен үстөмдүк кыла албайт. Акыйкатта жүргөндөргө, бул бидатчылар болсун, же болбосун кафырлар болсун, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолуну, акыйкат жолду, чыныгы акыйкат жолду эч качан илим менен аны туура эмес экен деп четке кагыша албайт, илими деген. Бирок эмне, курал менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан согушканда дагы курал менен мусулмандар кээде жеңилет, кээде жеңет.
Allah Taala'nın sünneti uşunday. Keyde musulmanlar jengişken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keyde soğuşlarda jengen, keyde soğuşlarda jengilgen. Biroq Allah'tın dini, hakikat din kıyamatga çeyin kala beret. Al key bir yerlerde güçlü boluşu mümkün, key bir yerlerde alsız boluşu mümkün. Kaçan güçlü bolat egerde ilim güçlü bolsa, ilim tarqagan bolsa, inşallah al söz türdü güçlü bolat. Aytat: "Ve hada huwa zannu saw allazi zannahu al-munafiqun wal mushrikun fi surati al-Fath." Jana oşonda ile Fath suresindeki ayatda aytatat. Uşul janagı munafıklar oylogon, jana müşrikler oylogon jaman oylayt. وإنما كان هذا ظن سوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. Bul ne sebepten münafıkların oyları uşunday oyga bargandığı ne sebepten jaman oy boldu dese aytып atat. Antkeni Allah Taalaga tatıktуу bolбогон oy. Allah Taala al dinini tarkatууdan, Allah Taala dinini jetkirүүдөн alsız emes. Peygamberimizin dinini koldoodon, kuvattoodan alsız emes. Allah'tın danışmandуулугуна, Allah'tın vaadasına, çınçıl bolğon vaadasına toora kelbeyt de bul oylar. Din jok bolup ketet, hakikat jok bolup ketet degen oylar ne Allah'tın vaadasına toora kelbeyt. Antkeni Allah Taala vaada kılgan Peygamberimizga. Peygamberimizin dini bardyk dinlerge üstünlük kılıp tarkayt ekendigi, açık aykan tarkayt ekendigine Allah Taala vaada kılgan. Demek kim oşonda oylasa al Allah Taalaga layıksız oylardı oyloptur deyt. Andan keyin aytadi: "Faman zanna annahu yudilul batila alal haq idalatan mustaqirratan yadmahillu ma'ahal haq." Kimdeki muşunday oyga bayargan bolsa, batıl jaraksız nerseler, toora emes işler hakikatka toluk üstünlük kılıp kalat. Hakikat takır jok bolup ketet degen oyga bargan bolsa. Je bolsa o ankara yakuna majra bi qadarihi ve qadarihi. Je bolsa bul jaşooda bolup atkan işlerдің бардыгы Allah'tın taqdiri menen bolgon jok, bolgon ekendigine chetke kalıp atsa. Aw ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin baligan yastahiq alayhi hamd. Je bolsa oşo Allah Taala taqdir kılgan işler deydi. Bul alamda bolup atkan işler Allah Taala bir uşunday jetişiktүү danışmandуулuk menen kılıp atkandygyny chetke kakkan bolsa. Al ne? Uşunçalyk danışmandуулuk menen kılıp atat, al ne? Maktoого tatıktуу. Allah'tan kılgan işleri. Bel za'amanna zalika li mashi'ati mujarrada fazalika zanna allazina kafaru fawailul lillezina kafaru minan nar. Jön ele bul. Kalgan işlerin hiç kanday taqdir menen emes, hiç kanday danışmandуулугу jok ele kılınıp atkan işler de böyle turgan bolsa, bul kafirlardın oylary kafirlar üçün ne tozoktoga wail bolsun dep ayt. Demek bul jaşooda bolup atkan işlerдің bardygy Allah'tın taqdiri menen bolup atat. Bul nerseni jaşoobuzdagy bardyk nersege salıştırsak bolat. Bardyk işler. Misal üçün key bir musulman өлkөлөрүндө musulmanlar kordolup atat. Kafirlar üstünlük kılıp atat, öldürüp atat. Musulmanlar kıynalıp atat, kordolup atat. Bulardagy bardyk Allah'tın taqdiri menen bolup atat. Al oşo musulmanlardın özlörünün günöөгө batkan sebebi boluşu mumkin. Negizgi sebepleri oşondoy. Buzukuluktun tarkagandygy, şirktin tarkagandygy, bidattın tarkagandygy, kandaydır bir günöөлөрдүn tarkagandygy Allah Taala oşolarga bir balelerdi jiberiп koyat, oşondan kötörülbөгөн baleleri jiberip koyat. Jana oşondoy ele Allah Taala oşol nerseni kılganda Allah'tın kaloosu menen taqdiri menen bolup atat da. Anı jön bir jamanlık kalap kılgan jok. Anı ne? Bir danışmandуулuk menen artında bir çoğundogon jakşılıklar var. Anı biz bilişimiz mümkün, bilbешimiz mümkün. Demek her bir işte jakşılık var. Allah'tın kılgan işinde hiç kanday jamanlık jok. Jamanlık jok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşonço hadis aytadi: "Ve şerru leyse ileyk." Jamanlık saga tandyk emes deydi. Demek Allah Taala kılgan işlerinde bardığında jakşılık var. Jada kalsa musulmanlar kordolup atsa dagı, jaş balдар ölüp atsa dagı, başka bolup atsa dagı, anın artında Allah Taala bilgen jakşılıktары var, sınooları var, danışmandуулuğu var. Biz bilbeyiz. Allah'tın kılgan işlerinde hiç kanday jamanlık jok. Demek Peygamber aytdı: "Ve şerru leyse ileyk." Jamanlık saga tandyk emes. Demek jamanlık Allah'a tandyk emes. Allah'a tandyk emes dedi. Adamlarda jamanlıklar bolup atpайбы? Allah'tın kaloosu menen bolot, Allah'tın taqdiri menen bolot. Kandayça jamanlık Allah'a tandyk emes degende alımlar aytышат. Allah Taala'nın kılgan işinde jamanlık jok. Misal üçün Allah Taala jada kalsa şeytanды jaratkаны dagы jamanlık emes. Anın artından ne? Bir danışmandуулuk var. Pendilerin sını aytı oşonu menen köptөгөн bir maksatlar menen jaratkan da.
Al эми жамандык каякта десе, шарру фи маф'улатиhi дейт. Ошол жаралынган махлукаттарда жамандык бар. Жаман bir mahluktu, жаман bir нерсени Аллах Таала жараткан, кылган иши, мындайча айтканда Аллахтын кылган иштери жамандык эмес. А махлуктары кылгандыгы ошолор жамандыктар. Мисалы үчүн еврейлер, башкалар, мусулмандарды өлтүрүп аткан, кылдырып атканы бул жамандык. Ошолордун кылган жамандыгы, колу менен кылып аткан жамандыгы. Бирок еврейлерди жаратты, ошондой кылып аларга үстөмдүк кылууга мүмкүнчүлүк берип койду Аллах Таала. Алардын баардыгында Аллах Тааланын бир даанышмандуулугу бар. Демек, Аллахтын кылган ишинде, тагдырында эч кандай жамандык жок. Сөзсүз түрдө ар бир ишинде хикма, даанышмандуулук бар. Кимде ким ошол нерселер жөн эле Аллахтын каалоосусуз эле өзүнчө эле болуп атат деп ишене турган болсо, бул Аллах жөнүндө жаман ойлоптур. Аллахтын тагдырын четке кагыптыр. Жана ошондой эле динди жок болуп кетет, акыйкат жок болуп кетет. Акыйкатка туура эмес нерселер үстөмдүк кылып кетет деп ойлосо дагы Аллах жөнүндө туура эмес ойлоптур дейт. Эми кафырларга болсо жакшылыктар келе бериши мүмкүн. Аллах Таала алардын жакшылыктарды берет, ошол күнөөлөрү көбөйүп, бул жашоодо истидраж кылат, мындайча айтканда, бир аз мүмкүнчүлүк берет. Алар ушундай жакшылыктарда жашап, жакшы жерлерде жашап, жыргап бул жашоодо өтүшү мүмкүн. Бирок акыретте Аллах Таала Кур'анда айтат: "Олехум азабун мухин. Иннама numli lahum yazdadu ithman wa lahum azabun muhin." Аятта айтат: "Биз аларды ушундай жөн койгонубуз максаты эмне дейт? Күнөөлөрдүн үстүнө күнөөбүз көбөйө берсин, андан кийин алар үчүн ушундай катуу азап бар" деди. Ошондой эле мусулман адамдар, кээ бирки адамдар сүйүнүшөт. Бир мусулман өзү жалаң процент менен иштейт, же дагы бир арам жолдору менен иштейт, күнөө иштерди кылат, бузук ишти. Ошончо деле жыргап жүрө берет да, жыргап жүрө берет. Жакшылыктын үстүндө жыргап жүрө берет бул жашоодо. Кээ бирки адамдар ошолорду көрүп азгырлат. Ушундай арам менен жүрсө деле жыргап жүрбөйбү депчи. Ал эртеби кечпи бул дүйнөдө Аллах Тааланын жазасы келет андай адамдарга. Эгерде бул дүйнөдө келбеген болсо, бул аябай коркунучтуу. Бул эмне истидраж дейт. Аллах Таала ошо атайын таштап койду. Бул эмне катуураак азапка тартуураак дегендей. Акыреттин эмесине таштап койгон. Бул аябай коркунучтуу. Айтып жатат: "Ва аксарун наси yazunнуна billahi zanna saw fima yahtassu bihim wa fima yaf'aluhu bi ghayrihim." Көпчүлүк адамдар өздөрүнө тиешелүү болгон нерселеринде Аллах жөнүндө жаман ойлойт дейт. Жана башка бирөөлөргө дагы тиешелүү болгон нерселерде Аллах жөнүндө жаман ойлойт дейт. Кандайча десе, жана айтып өткөндөй эле, неге мага ушундай болот? Мен ушунча аракет кылдым, неге менин ишим жүрүшпөйт? Паланчы кишине аракет кылды, иши жүрүшүп кетип атат. Мен ушунча окудум, неге бул нерсеге жетишкен жокмун? Паланчы аз окуп эле жетишип алды. Дагы ким мындай кылды? Бул мындай кылды, бул жакшылыкка жетти, бул буга жетти. Негизи мен татыктуураак элем. Мен буяка ылайыктуу элем. Паланчы бир мансапка келип калды. Негизи айырга мен ылайыктуу элем, мен татыктуу элем. Же болбосо паланчы татыктуу эле, бул татыктуу эмес эле. Деген сыяктуу ушундай наразылыктар да, өзүнө тиешелүү бирөөнө, өзүнүн жашоосунда салыштырып башка бирөөлөргө. Бирөөлөргөн карап, мындайча айтканда хасад, көрө албастык да, көрө албастык. Өзүнү башкалардан жогору коюу. Өзүнүн нафсысыны кыйын деп сезүү башкаларга караганда. Бул көпчүлүк Ибн Кайым рахмаулла айтып атат. Көпчүлүк адамдар ушундай ойлошот дейт. Көп адамдарда ушундай ойлор бар дейт. Жатып алып ойлонушат да, мындайларды кылдым эле, паланчы жетип кетти, мен деле ушундай кылсам жетмекмин. Бул негизи буга татыктуу эмес эле, мындай эле жүргөн адам эле бул. Эчтеке деле билбейт эле, мындай эле деп көп сүйлөтчүмүн адамдардын сөзүн карасак, ушундай көп байкайбыз да, көп сүйлөшөт. Бирөө жөнүндө, мисалы үчүн бирөө байып кетти, же бир ийгиликке жетип кетти. Аны сүйлөп баштаса, көрө албаган адам дароо эле айтат да, ал кече эле моундай жүргөн болчу, мондай болчу. От эле монтип кетиптир. Негизи ал ага татыктуу деле эмес дегендей майнеде сүйлөшөт да. Демек, Аллах Таала кимге кааласа, ошого берет. Аллах Таала кимге тагдыр кылган болсо, ошого берет. Эми андай наразылык болуу, ошо Аллахтын тагдырына наразы болуу, Аллах жөнүндө жаман ойлоо. Кандайча Аллах жөнүндө жаман ойлоо болуп атат. Бирөөгө жакшылык келген болсо, ошону татыктуу эмес деп ойлой турган болсоң, Аллах Таала ким кайсы нерсеге татыктуу, билүүчү затпы, билүүчү эмеспи? Билүүчү затчымбы? Баардык нерсени даанышмандуу. Ар бир нерсени өз ордуна коюучу. Мындайча айтканда, хакимун алим. Хаким деген даанышман, алим билүүчү. Даанышмандуулук деген, адилеттүүлүк деген ар бир нерсени өз ордуна коюу. Бирөөгө бир байлык берди, бирөөгө бир илим берди, бирөөгө бир жакшылык берген болсо,
Allah Taala oşonu ылайыктуу өз ордуна койду. Түктүбү? Аны менен сынаш үчүн койгон болушу мүмкүн. Ага эмне жакшылык иретинде берген болушу мүмкүн. Ар кандай. Демек Аллах Таала бирдекени берген болсо бирөөгө. Аллах Таала данышман, билүүчү зат. Ким ошону бул татыктуу эмес эле, бул ылайыктуу эмес эле, бул мындай эле деп ойлой турган болсо, ал эмне Аллах Таала данышман эмес экен, ордуна койбоптур деп Аллах жөнүндө жаман ойлогон болуп эсептелинет. Айтат: "Вала ясламу мин залика илля ман арафа Аллаха ва асмааху ва сифатаху ва мужибу хикматихи ва хамдихи." Эми ушул жаман ойлордон, Аллах жөнүндө жаман ойлордон көпчүлүк адамдар сак калбайт дейт. Кандай адамдар сак калат? Аллах Тааланын чыныгы ысым сыпаттары менен, анын данышмандуулугун, анын мактоого татыктуу экендигин билген адамдар гана, чыныгы Аллах Тааланы тааныган адамдар, анын ысым сыпаттарын чыныгы тааныган адамдар, анын данышмандуулугун билгендер, акыйкатыны билгендер, мына ошондой адамдар гана ушу жаман ойлордон сак болот дейт. Бирок көпчүлүк адамдар сак болбойт дейт. Чынында эгерде Аллах Таала жөнүндө билбесек, көпчүлүгүбүз тафаккур кылып ой жүгүртпөйбүз да, Аллах Тааланын ысым сыпаттарына ой жүгүртпөйбүз. Аллах Таала Куранда көптөгөн жерлерде айтат да, Хакимун алим, Аллах Таала данышман, билүүчү дейт да. Аллах Таала зулумдук кылбайт, Аллах Таала адилеттүү дейт. Демек ар бир ишти өз ордуна коет. Ошол нерселерди ой жүгүртпөйбүз да. Бизде түздөн түз байланыш болгон себептерди гана карайбыз. Ушул нерсе эмне себептен болуп атат? Аллах Таала каалаган нерсе гана болот го. Аллах Таала тагдыр кылган нерсе гана болот го. Демек Аллах Таала ушуну ыра көрүптүр, болуптур. Ал нерседе бир жакшылык бар деп иман келтириш керек. Айтат: "Фалиятани лабибу насиху ли нафсиhi бихада валятуб ила Аллах ва лиястагфирху мин занниhi би раббихи занна сау." Эми акылдуу адам ушул нерседен, акылдуу адам, өзүнүн нафсысына насихат кылган, өзүнүн нафсысына күйгөн адам ушул нерседен ибарат алсын дейт. Аллах Таалага тооба кылсын, истигфар кылсын, Аллах жөнүндө жаман ойлоп жүргөн ойлорунан дейт. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. Эми айтып атат, ким болбосун, көпчүлүк адамдарды текшерип көрсөң, жакшырап текшерип көрсөң, көпчүлүгүндө ушундай табасың дейт. Тагдырында эмне? Тагдырга наразычылыгы бар дейт да. Негизи бул иш мындай болуш керек эле, мындай болсо жакшы болот эле, мындай болсо мындай болот эле деп тагдырга наразылыгы бар. Канчалаган адамдарды текшерип көр дейт. Эмне баарын текшерсең дагы көпчүлүк адамда ушундай табасың дейт. Бул ошо жанагы айткандай адамдар бири-бирине болгон мамилелеринде, бирөөдөгү көрө албагандыкта, текебирчиликтен келип чыга турган нерселер. Себеби адам баласы өзүнүн нафсысын жогору кое турган болсо, ошол мен ылайыктуумун, мен буга ылайыктуумун деп. Мисалы үчүн, бул иблистин иштеринен Аллах Таала эмне Адам алейхиссаламды жаратып, иблиске сажда кылууга буйруганда, ал айтты, бул оттон жаралган, ылайдан, топурактан жаралган, мен оттон жаралган, мен буга караганда жакшыракмын деп текебирчилик кылды. Мындайча айтканда, Аллах Тааланын буйруган тагдырына наразычылык болуп атат. Бул негизи башкысы иблистин иши да. Наразылык болуп, ага макул болбой жатат. Текебирчиликтин негизде. Ал өзүнүн нафсысын жогору көрүп атат. Ошол сыяктуу эле башка иштерде дагы адамдар ушинтип баланчыга караганда мен жакшыраак элем, буга караганда мен тактыктуураак элем деп ушундай кыла турган болсо, бул тагдырга наразычылык болуп эсептелет. Жана адам өзүнүн нафсысыны тазкия кылуу болуп эсептелет. Тазкия деген өзүнү мактап, мен татыктуумун, мен ылайыктуумун деп өзү менен өзү сыймыктануусу. Аллах Таала Куранда айтат: "Вала тузакку анфусакум, хуа а'ламу биман иттака." Силер өзүңөр нафсыңар тазкия кыла бербегиле. Мындайча айтканда, мен кыйынмын, мен мындаймын деген нерседен аруу болгула. Аллах Таала кимиңер такыбараксыңар, Аллах Таала билүүчүрөөк дейт да. Тазкия деген нерсе талап кылынган, шариятта талап кылынган тазкия, бул адам баласы нафсысыны ибадат менен тазалоосу. Аллах Таала Куранда айтат: "Кад афлаха ман заккаха." Кимде-ким өзүнүн нафсысын тазалаган болсо, нафсысын тазкия кылган болсо, ал эмне чыныгы ийгиликке жетиптир дейт. Бул аятта максат эмне? Ошол жакшы амалдарды кылып, салих амалдар кылып, ибадаттарды кылып, өзүнүн нафсыны тазалагандар. Андан кийин айтат, бул Ибн Кайым рахмахуллахтын сөздөрүн улантып атабыз. Фа мустақиллун ва мустаксир ва фаттиш нафсак хал анта салимун. Эми жанагындай жаман ойлорду ойлогондордун арасында кээ биркилердин ою көп дейт да. Көпчүлүк учурда ошондой жаман ойлойт дейт.
kebirkileri az kebir uçurlarda ошондой ойлорго барат дейт. Sen özüңдүн nafsыңды tekşerip gör дейт да. Ушундай жаман ойлордон аруусуңбу, тазасыңбы? Өзүң tekşerip gör дейт. Ар бир адам өзүнүн nafsызыны ушинтип tekşerip туруш керек. Себеби эсеп кысап кылып туруш керек. Бүгүн биз Аллах Тааланын алдында эсепке тура электен мурда өзүбүздү эсеп кылып тура турган болсок, ал жеңил болот. Айтат: "Fa in tanju minha tanju min zi azimatin wa illa fa inni la ikhalika najiyan." Эгерде ушундай жаман ойлордон болгон, аруу болгон болсоң, ушундан кутулган болсоң, анда бир чоң иштен кутулупсуң, чоң бир жамандыктан кутулупсуң, ийгиликке жетипсиң дейт. Ал эми эгерде ушундай жаман ойлордон сак болгон эмес болсоң, ушундай жаман ойлоруң бар болгон болсо, анда ийгиликке жетесиң, жеңишке жетесиң деп ойлобоймун сен жөнүндө дейт. Бул Ибн Кайым рахимахуллахтын сөздөрүнөн. Ушуну менен бул бөлүм бүтөт. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.